Муну менден талап кылба. Болбойт. Акың жок. Сен оңойдо ойлойсуңбу? Адилеттик орун тапмайын. Апамды өлтүргөн киши жазасын алмайын. Сен кантип менден мындай нерсени талап кылып атасың? Кандай акың бар? Канчадан бери менден эмнени гана жашырган жоксуң? Кайсы бетиң менен? Сен өч алуудан баш тартмайын. Биз тынч жашоо эмне экенин көрбөйбүз, түшүнбөй жатасыңбы? Акыркы учурда болгондорду, өзүңдүн кылгандарыңды эстеп көрсөң, бул иштин аягы жакшылыкка алып барбайт, көрбөй жатасыңбы? Ооба. Шарттарым ушулар. Мен ар күн өт сайын дагы эмне кылып жиберет, түрмөгө отуруп калбаса экен деп жашай албайм. Же аталоосуң, же адам өлтүргүч. Тандоо сенин колуңда. Адалет. Каяктасың сен? Эмне келбей жатасың? Сен мени өлтүргөнү калдың го. Бир айласын таап чалмага. Үнүңдү кайын. Эмне кылып атасың сен? Акылыңдан адаштыңбы? Киши өлтүргүч, адам өлтүргүч, киши өлтүрдүң сен, өлтүрдүң. Кантип өлтүрдүң? Кантип колуң барда, атамды кантип өлтүрдүң? Мен эч нерсе кылган жоктун, Ким айтса да муну калп айтып коюптур. Таанып атасыңбы сен уялбай? Уялбай таанып атасыңбы, туурабы? Эч ким айткан жок мага. Мен өз көзүм менен көрдүм. Сухан алып келип берди дискти. Суханбы? Ооба. Мен болсо азыр барып тергөөчүгө берем. Бүттү. Сенин жашооң бүттү, Таксин Корлуда. Ширин. Сен көргөндө эмес баары, түшүндүңбү? Унчукпа. Оозуңду жап сен. Менин атам жазасын алды, ооба. Бирок сен да жасаган кылмыштарыңдын жазасын тартасың, Таксин Корлуда. Кааласаң, жакшылап ойлонуп көр. Антип дароо чечим чыгарууга мажбур эмессиң. Чечим чыгардым. Сен менен болгум келет. Балабыз менен чогуу жашайбыз. Бирок булар сөз менен калбаш керек, билесиң. Мен буга ишенишим керек. Өткөндө унутканыңды. Кантип ишенесиң? Ал эмне дегениң? Кантип ишенишиң керек? Мунун аягы болбойт, Сухан. Түшүнбөй жатасыңбы? Ар дайым менден күмөн санап, ар дайым мени текшерип жүрүп өтөсүңбү? Кандай болот бул иш? Жан дилиң менен, чын жүрөгүңдөн ушул жолду тандай алсаң, анда өткөн жашооң биздин үй бүлөгө аралашпай түп тамырынан жок болуп кетет.
Аны эстегенге эч кандай себеп да болбойт. Ошондо сен мени мынтип карабай каласың, Жесур. Ошондо гана сен мени башка көз караш менен карайсың. Сөз сүйлөөнүн кереги жок болот. Ошол учурда экөөбүз тең түшүнөбүз. Жашообузда күмөн деген нерсе жоголот. Биз күткөн учур эч келбей койсочу. Сен мага ишене албай койсоң эмне болот? Бул жерден кетүүгө аргасыз болом анда. Каяка? Токто, кой отур, каяка баратасың? Чарбага бар кийим-кечегимди жыйнашым керек. Мындан ары ал жерде жашай албайм. Нишан ташындагы үйгө көчүп барам. Эч жака барбайсың, бул жерде болосуң. Жесур, сен менен жакшы түшүнбөй атасың. Эмне деп атканыңды өтө жакшы түшүндүм. Сени ишендиришим керек өзүмө, ошол себептен колумдан келген нерсени жасайм. Бирок бир гана шартым бар. Жалгыз шартым бар сага. Бүгүндөн баштап чогуу жашайбыз жана ар дайым жанымда болосуңар. Жесур. Биринчи мени, Ооба, ишендиришим керек, ооба. Түшүндүм. Бирок аны ишке ашыруу үчүн менин жанымда болушуң керек. Эмне кылып атам, каяка баратам, ким менен сүйлөштүм, кимди карадым, оюмда эмне бар, жүрөгүм кантип согуп атат, булардын баарын көрүшүң үчүн. Ошол себептен чогуу жашашыбыз керек. Болду. Силерге сагынычтан куса болом. Суранам. Угуп атам. Ооба, бул мен. Корулда ооруканасынабы? Ооба, ал апам. Эмне болду? Кайсы жери ооруп атат? Макул, мен дароо жетип барам. Түшүндүм. Жесур. Чогуу жашоо боюнча шашып аткан жокпузбу? Жок, эбак эле ушундай болуш керек болчу. Азыр чарбага барабыз. Буюмдарыңды аласың дагы, анан меникине барабыз. Жок, биздикине дегеним. Биздикине. Макул, анда ошондой кылалы, бирок ишеничим акталат деп тилейин. Мен аябай чарчадым, Жесур. Аябай чарчадым. Жетишет, мен да тынч, бактылуу жашагым келет. Колумдан келген жасайм. Ишен мага. Кана, отур унага. Ай, кечиресиз. Саламатсызбы? Апам, Ширин? Нежла, кудай жолуктурду сени мага? Тынччылыкпы деги эмне болду? Апам ушул жерде экен го. Кел, отур. Өзүңө кел биринчи, мен сурап келейин. Анан айтам сага. Муну ичип тур, мен сурап келейин. Макул. Угуп атам, Кемаль. Жалгызым, каяктасың? Ооруканадамын. Эмне болду, жакшысыңбы? Жок, мен эмес, апам. Эмне болуптур апама? Ай, жолдо болчумун, чалышты, апаңыз ооруканада дештим, мен да жетип келдим. Биздин Нижла бар эле го. Ошого жолугуп калдым, ал азыр сураган кетти. Кудайым ай, жаман нерсе болбосо экен, Кемаль. Болду, сен тынчтан, жаман нерселерди ойлоо, мейлиби, мен таксиге отуруп жетип барам азыр. Кызым.
Сык бул жерде эмес экен, келбептир дагы. Кандайча бул жерде эмес? Чалышты го мага ушул жерде деп. Мен кайдан билейин, Ширин, бирөө тамашалап койсо керек да. Ошондой кантип болсун, Нижла? Тамашалай турган ишпи бул? Кимдин колунан келет мындай тамаша? Апама чалайынчы. Эмне болду? Жок, жакшы. Көңүлүм айнып кетти. Кыжалат болгонуңан кой, Нижла, даараткана каерде эле? Муну кармап турчу. Таксим бейим. Жакшы элесизби, Таксим бей? Эмне болду сизге? Жүзүңүз куп-куу. Доктор чакырайынбы? Кереги жок. Таксим бей, сиздин ден соолугуңуз жөнүндө сөз болуп жатат. Көңүл бурбай койгонуңуз туура эмес. Доктор чакырайын дароо. Жетишет. Сен кыларга башка ишиң жокпу? Жетишет. Ширин, жакшы элесиңби? Ай, өзүмө келип калдым, Нижла. Абалым жакшы эмес. Ким чалды? Билбейм, караган жокмун. Кое тур. Сен биротоло докторго көрүнүп койбойсуңбу? Жок, кереги жок, жакшы болуп калдым. Сен айткандай санадан го. Апама чалайынчы. Алло, Кемаль? Келдиңби жалгызым? Макул, чыгып баратам мен дагы. Макул азыр. Ооба. Жок, үнүңүздү угайын деп чалдым. Жакшымын мен, ооба, кабатыр болбоңуз. Макул, өптүм апа сизди, макул. Апам кандай экен? Жакшы, телефон менен сүйлөштүм. Телефон менен? Бирөө мага тамашалап коюптур, Кемаль. Апам бул жерде эмес, үйдө отурат экен. Кандайча, ким тамашалаптыр? Билбейм, жиним келип араң турам. Нижла, рахмат сага. Сени убара кылдым, жумуштан алаксыттым окшойт. Эч нерсе эмес, айылып кетсин. Кечирип койчу. Бер мага телефонду, сүйлөшөйүн ким ушинт экен. Кое тур, Кемаль. Башка маанилүү иштерибиз бар. Тергөөчүгө барышыбыз керек. Тергөөчүгөбү? Эмнеге? Сен күтүп тур, мен буюмдарымды алып келейин. Жок, мен да кирем. Сюхан кош бойлуусуң, оор көтөрүүгө болбойт. Кош бойлуу экениңди унутуп атасың. Мындан кийин 1 мүнөткө да ажырабайбыз. Мен жанымда гана жүрөсүң. Мен каякта болсам, сен да ошол жакта. Сени эч качан жалгыз калтырбайм. Демек, Сухан айым келип өз кол менен берип кетти, туурабы? Башка эмне кылмак эле, Кемаль? Билбейм эми, атасы го акыры. Сухан адилеттүүлүк үчүн, ошол эле убакта чыныгы курбусу үчүн жасай турган эрдикти жасады. Мен болсо азыр барып тергөөчүгө дискти беришим керек. Апей, диск каякта? Бул жерде турбайбы? Бул диск аркылуу атамды Таксим Корулда өлтүргөнү далилденет. Таксим бейим. Сюхан келди. Жанында Жесур жүрөт. Эмне? Жесурбу? Баарын алдыңбы? Ооба, Кайра келип отурбайлы. баарын алгандай болдум. Жок, мен көтөрө алам, сага оор болуп калат. Бер, оор көтөрбө. Кош бойлуусуң, бер. Сухан. Эмне болду? Каяка баратасың? Сага жооп берүүгө мажбур эмесмин. Сухан. Уруксат бербейм. Эч жакка барбайсың. Болгондо да бул адам менен эч качан. Сенден ким уруксат сурап атат? Бул эшиктен сыртка чыга көрбө, Сухан. Чыкса эмне болот экен?
угуп атам силерди. Эмне мынча шашып? Сизге өтө маанилүү далил алып келдим. Атамды өлтүргөн киши тууралуу. Кызымды менден алып кете албайсың, Алемдар оолу. Бул кылганың үчүн оор жазаласың. Эч ким сенин кызыңды колуңдан тартып алган жок. Кызыңды сен өзүң жоготуп алдың. Сухан. Бул адамдын ою менен болуп мага тыңчы болуп жүрдүң, туурабы? Жазаңарды берсин силердин. Өкүнөсүңөр бул кылганыңарга. Колуңдан эмне келсе кылып ал. Жүр Сухан. Таксим бей, жакшы элесизби? Артур. Жолоба. Бул маалымат бизде бар. Мен кече эле көргөм. Кандайча? Ал эмне дегениңиз? Кандай түшүнсөк болот? Эми колуңардагы маалымат ушул боло турган болсо, дисктеги видео мына. Бул маалымат бизде бар болчу. Кемаль. Мен кечирим сурайм. Сизге алып келген видео бул эмес болчу. Силер мага дисти бердиңер. Мен силердин көзүңөрчө компьютерге койдум. Неме? Таксин корулда өлтүрүптүр атамды. Видеодо ошол жазылган эле. Эгер колуңда чын эле ушундай маалымат болсо, аны сөзсүз түрдө мага алып кел. Сот отурумдун бүт шарты өзгөрөт. Бирок ал жок болсо менин колумдан эч нерсе келбейт. Жүр. Кандайча болуп кетти? Кемаль, менин мээм айнып калган го. Диск сумкада болчу. Күнү бою сумкадан алып чыккан жокмун да. Кайсы убакта кантип алмашып калды? Алло. Рыза. Шашылышка бар. Сен аны мага кой, өзүм чечем. Сенин тиги кызың Нежла ооруканада иштейби дагы деле? Ооба, иштеп атат. Жакшы. Ал кыз менен ишибиз бар. Угуп атам Туран. Ооруканадамын айба? Мени мененби? Кандай иш? Ширин айым менен сүйлөшүп атамбы? Сизге Корулда ооруканасынан чалып жатабыз. Апаңыз Рейхан Турхан боюнча. Сумкасында болушу ыктымал. Жинди эмес да унаасына таштап койгудай, бирөө каргандай болуп кетет. Ошол себептен сен унааны бир карап чык. Макул.
Эмес, сен буну ичип тур, мен билип келейин, макулбу? Машинеде жок экен ага. Азамат акылдуу кыз экен, жанында анда. Сенин кызың да акылдуу болсун эми, ишке жарасын. Чоң ишке жарадың. Азаматсың. Мага эч нерсе болбойбу? Жок. Эмне болмок эле? Коркпо, эч нерсе болбойт. Дискте эмне бар эле? Сен мында иштерге аралашпа. Суроо да бербе, макулбу? Анда мен кеттим. Кечинде жумуштан чыкканда келейинби? Тамактанып келели. Эшек. Корлуда. Сенин ишиң бүттү. Сени дагы да куткарып калдым. Бул канчанчы болуп кетти санабай калыптырмын. Бирок албетте бул жардамыңдын акысы болот эмеспи? Жакшылап ойлон, ар бир кадамыңды эсте. Үйдө болчумун, андан кийин сыртка чыктым. Такси менен жолуктум. Анан ооруканадан чалышты, дароо ошол жака жөнөдүм. Андан кийин сен келдиң, экөөбүз тергөөчүгө бардык го. 50 жолу карадык го ал жерди. Кемал, мен түшүнбөй калдым. Сухан берген дискте тиги жазуулар жок болчу. Кемал? Менин оюма бирөө келди, бирок болушу мүмкүн эмес. Башка ким болмок эле? Ким я? Хош келиңиз айым. Бул Алим Дарулу чарбасы сиздин кызматыңызда мындан ары мен болом. Кичинекейим. Сен да кош келдиң, кичинекейим. Таанышып алалы, мен сенин атаң болом. Бул чарбада сенин үйүң. Жесур, биз болгону өзүбүзгө убакыт бердик. Ортобуздагы көп маселени чечелекпиз, туурабы? Билем аны. Бул мен үчүн сынак жана ал сынактан мен өтөм. Кабатырланба, улам эстете берүүнүн кажети жок. Ширин, Кемал, каяктасыңар? Тергөөчүгө кетишти окшойт. Укчу. Сен туура жолду тандадың. Мындан кийинкисин ойлонбо. Ширин? Дискти бердиңби? Бере алган жокмун. Рыза? Тынччылыкпы? Так, сен үйдөбү? Таксин? 40 жыл таксинбей болуп келген киши таксин болуп калыптыр го, кечиресиң. Сени кече эле эшиктен киргизбей айдап чыгышпады беле, же мен туура эмес көрүп алдымбы? Гүлия. Так, сен үйдөбү? Үйдө. Жакшы. Адан сен кандайсың? Таксин бейдин көңүлүн алып атасыңбы? Аракеттенип жатам десем болот. Калыбыңдан жазба. Баланы да колдон. Бала жакшы курал болуп берет. Анча-мынча ыйлатып, колуна карматып кой. Ыйлабай калганда көрдүңүзбү, сизди атам деп ойлоп атат окшойт. Ыйлабай калды деп айт. Буларды мен сага үйрөтмөк белем. Баса.
көзүмө көрүнбөй тур. Бизди тыңшайм деп ойлого. эмнеңди укмак элем сенин? Сен эмне жоготтуң бул үйдөн? Сухан жокпу? Жок. Тиги Жесур деген акмак менен кетип калды. Кудай ургур десе. Өчүрүп койсом болмок экен. Тиги акмактын ноутбугу менде болчу. Сага берерде мурун сындырып жок кылып салган болчумун. Сухан өзү чечсин эмне кылаарын деп өзүмө да алып калганы туура эмес деп ойлогом. Сиз мындай болоорун кайдан билдиңиз? Кабатыр болбоңуз эми? Күнөөнүн баары менде. Барарым мен тергөөчүгө жарыя салдым. Оозумду жаап отура алган жокмун. Атам өлтүргөнү анык. Бирок Чынында кимдин алганын болжолдоп атам, бирок Нежла эмне? ооруканада ошонун гана мүмкүнчүлүгү болду. Бирок ал эмне кылмак? Кайдан билет ал дискти? Өз көзүм менен да көргөн жокмун мен аны. Жөн жерден күнөөлөгүм келбейт. Тиги кыз Нежла адалеттин жардамчысы беле? Балким корлууда анын буйругун аткарды. Ал да билбей туруп бул ишке курал болуп калды. Мен бир аз сураштырайын. Ага, кереги жок. Биз сүйлөштүк биз. Эмне деп сүйлөштүңөр? Нежла, мен жана келгенде сумкамды сага бердим эле го. Ошондо ичинен диск түшүп калышы мүмкүн беле? Оозу ачык болчу. Билбейм, байкаган жокмун. Түшүп калганда көрмөкпүз да. 2 мүнөттөй эле кармап турдум го сумкаңды. Эми биздин маселебиз мындай. Менин сумкамда бир диск бар болчу. Ал жок, ордунда башка диск турат. Мен түшүнбөй жатам. Бул кандайча болуп кетти? Сен эмне деген келип турат, Ширин? Мени алды деп ойлоп атасыңбы? Мен эмне кылмак элем сенин дискиңди? Макул. Буга айланып жок болуп кетти. Нес болуп калдым. Камсынаба, Ширин. Атам жазасын алат. Акырындан ала баштады. Кемаль. Жүр биз экөөбүз сүйлөшүп келели. Демек ушул себептен качып жүрдүң беле менден? Чындыкты билип туруп бетиңе кантип карай алмак элем, Ширин? Эң аянычтуусу чындыкты билип туруп, колум байланып отурганым болуп атат. Эң жаман ушул экен, Сухан. Тергөөчү ачык айтты. Далил жок болсо эч нерсе кыла албайм деди. Жиндүү болуп калуу оңой экен, туурабы? Баарынан да апам билбесин, макулбу? Ал мен сыяктуу эмес, чыдабайт ал мындайга. Жок болуп кетет байкушум. Азыр жок дегенде жаны тынч. Өлтүргөн киши жазасын алды деп отурат. Кечирип койчу, Ширин. Мени кечирчи, Ширин. Сен эмнеге кечирим сурап атасың? Сен эмне кылдың? Билем, бирок адам атасынын жасагандарынан өзүн күнөөлүү сезет экен. Койчу, Сухан. Мен эмне кылам? Атам Фүген айымды. Сухан, Фүген айымды. Жесурдун апасын. Биз эмне кыла алабыз? Аталарыбызды биз тандаган жокпуз. Бирок биз бири-бирибизди тандадык. Биз бир үйдө чоңоюп, эки душман же болбосо эки чоочун киши болуп калмакпыз. Бирок биз бир тууган болууну тандадык. Бизде аталарыбыз да, алардын күнөөлөрү да ажырата албайт.
эч нерсе ажырата албайт бизди. Жаным, жалгызым. Эч ким ажырата албайт. Ага, бул ишке Рызанын да тиешеси бар, сезип турам. Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Ал акмак ушу менен опузалап жүргөн экен да корлоодо аны. Бирок түрмөгө отурушуна эч нерсе тоскоол боло албайт. Анда эмнеге отурабыз ага? Бизге жооп берсин ал акмак. Болбойт, Кемаль. Болбойт. Сүйханга сөз бердим бул жолкусунда. Болбойт. Телефондон айтканымдай эле кылган жакшылыгымдын акысы болуш керек да. Күйөө бала. Эмне керек дагы сага? Алгандарың азбы эмне? Койчу. Биз тууганбыз да. 3-5 тыйын биз үчүн кеппи. Баса. Адалеттен кабар алган жоксуңбу? Жок. Чалганда жокпу? Сен адалетти жайына кой. Эмнеге келдиң бул жерге? Эмне керек ошону айт. Аз эле нерсе. Чарбаны бересиң. Эмне? Эшек, мен сенин бетиңе түкүрөйүн. Сен эмне деп атасың? Чарбаны бер дегенин карабайсыңбы? Кое тур сен, кое тур. Дароо жок дебей турсаң, ойлон. Ансыз деле бул килтейген үйдө жалгыз калган турбайсыңбы? Сен кичинекей үйгө көчөсүң, жалгыз калганың анчалык билинбей калат. Мени кара, азыр тепкилеп салам сени. Ансыз деле оорукчансың да. Канчалык өмүрүң калды дейсиң. Көзүң дагы деле мал мүлүктө, уят эмеспи, уят. Мүрза караштыра бер андан көрө. Сен муну кайдан билесиң? Мен бүт баарын билем. Эми билбес кылам мен сени. Эми карап тур. Сени жерге көмүп, анан мен кетем, түшүндүңбү? Мен антип Суханга атайын айттыргам. Жанында алып жүрүү үчүн бүт баары оюн болчу. Мына сага. Эми түшүндүм Сухандын эмнеге баарына макул болуп атканын. Мындан ары эмне кылса кылсын мени адаштыра албайт дейм. Анан карасам эле ушундай нерсе кылып коет. Кудай сактасын деп отуруп калам. Атам Корлуда дагы шайтандардын башчысы. Сүйүнчүн айттыңбы? Эмне болду, кандай сүйүнчү? Ата болом буйруса Корхан. Байке, сен кээ бир учурда тилиңди тыя албай калганың үчүн сага да айткан эмесмин. Баланы алдырдым деп калп айтып койгон болчумун. Мен дагы деле кош бойлуумун. Мен ошондо тайеке болуп каламбы? Тайеке боломбу ошондо? Куттуктайм жаным. Экөөңөрдү тең куттуктайм. Гел. Баары өтө сонун болуптур. Кое тургула, даамын да көргүлө, анан мактайсыңар. Колуңа береке, тентек. Таксимбей коюңузчу. Өтө даамдуу болуптур. Тез жасап турушуңуз керек экен. Албетте, мен тамак жасаганды аябай жакшы көрөм. Туурабы, Сухан? Анда эмесе, биздин чоң үй бүлөбүз үчүн. Чоң үй бүлөбүз үчүн. Гүлие, Таксимбейим? кел бери. Угуп атам, Таксимбей. Отур, сен да тамагыңды ушул жерде жейсиң. Дароо табагымды алып келейин.
Ширин, мен да азыр эле уктум. Нес болуп турам? Эмне дээримди да билбей жатам. Сиздин күнөөңүз жок Корхан ага. Мен чыгайын, кеч болуп кетти. Тамактанып кет. Ага, дасторкон даяр. Эжекем күтөт, го тамагын жасап алып, мен чыга берейин. Корхан ага, бир нерсе сурасам болобу? Апам бүгүнкү окуя жөнүндө билбей эле койсунчу, жок болуп кетет байкушум. Макул, камсынаба Шириним. Рахмат ага. Официант. Дастархонду жайнаткыла. Эмне болсо баарын алып келгиле. Кана? Эмне турасың? Алып келбейсиңби? Туу. Жакшы бекен? Корулда бул жерди Рыза бейге берди. Кем болбосун Рыза ага. Мен абдан жакшы көрөт. Оң колумунда анын. Андан башка эмне керек? Ошондо бул жер меники. Баса. Нежла, рахмат сага. Бүгүнкү иштериң мен үчүн өтө маанилүү. Эч нерсе эмес. Билесиңби? Мен түрмөдө отурганда сени гана ойлоп аттым. Ооба, көрдүм. Ошол себептен чалган жоксуң же сурабайсың. Ай, антип тарына бербечи. Тарынбачы, эмнеге тарынасың? Мен чыганбы же чыкпаймынбы белгисиз болчу. Анан да сени күттүргүм келген жок. Туурабы? Мени кара. Эми бул жердемин. Жаныңдамын. Чогуубуз. Жаман көрөм жалгыздыкты. Балким бала кезимде жалгыздыктан тажаганым үчүн болсо керек. Мен да аябай жаман көрөм Таксимбей. Ким жакшы көрмөк эле жалгыздыкты? Сөз бар эмес беле? Жалгыз калгандар Кудайды эстейт деген. Сухан да кетип калды. Тиги Алемдар оолунун артынан ээрчип мени таштап кетти. Балким бул жолкусунда бактылуу болушат. Балким деп неме? Бактылуу болушпайт. Ал акмак кызымдын жашоосун жок кылат. Мен болсо уруксат бербейм. Түшүнүп турам Таксимбейим, туура айтасыз. Сухан, табитиң тартпай жатабы? Жеп атпайынбы, Ширин? Алдагын жеп өтө, экинчиси да бар. Кош бойлуу болгонуңа жараша 2 кишилик жешиң керек. Жакшы болбоду бул үйгө келгениң. Мен сага сонун тамактарды жасап берем. Анан той качан? Ширин, болду эми, тамагыбызды тынч отуруп жейлиби? Башымды ооруп жибердиң. Ой, эмне болмок эле, Кемал? Жесур ага менен Сухан чогуу жашайт. 40 жылда жакшы кабар болуп атса, мен сүйүнбөй ким сүйүнөт? Үйлөнөсүңөр да, туурабы? Аны Жесур чечет. Мен үмүтүмдү актай турган нерселер бар. Баары жакшы болот. Эжеке, аны мага бер, өзүңө да табактарды кой. Корхан ушундай да болмок беле? Болот, эмнеге болбосун?
Мага аз эле куюп бер Корханым. Рахмат. Кем болбосун. Шорпону Жахиде жасады. Мен болсо нан менен таттууларды бышырдым. Рахмат, колдоруңар береке, даамдуу болуптур. Тамаңар таттуу болсун. Салихим да ушундай шорпону жакшы көрчү. Тиги акмак Салихимди өлтүргөн адам барго. Ошол өлдү го Корхан. Ошол күнү көөнүм тынчыды. Эртеби кечпи баары жазасын алат. Жашоо деген ушундай. Ай, Корхан майга сүткө. Корхан, жакшы элесиңби? Эмне болду? Бирдеме жашырып атасың, аны да билебиздечи. Мына жаздык менен Журканды алдым. Мен конок бөлмөгө барып жатайын. Сен төшөгүңдү элеп алганым үчүн ыңгайсыз болуп турам. Анда калайын. Кандайча, конок бөлмөгө мен жатайынбы? Эмне чогуу жатсак эмне болмок эле? Бирдеме болобу? Жок. Болбойт эч нерсе. Анда азыр келем, азыр. Бирок жөн гана уктайбыз. Макул. Уктай алсаң албетте. Жесур, мен кайра ойлодум. Сен бара бер конок бөлмөгө. Бар. Макул, мен тынч жатам. Мына колумду алдым. Бүгүн мен азамат болдум, Неге? Кандайча эмнеге? Бүгүн көп мүмкүнчүлүк болду. Мен эч нерсе кылган жокмун. Көргөн жоксуңбу? Детектив болуу, зордуктоо аракет, адам урдоо. Эмнеге муну колдонгон жокмун? Эмнеге деп сурасаң менден? Эмнеге? Эмнеге? Сөз бердим сага. Сенин көңүлүңдү оорутпайм деп сөз бергем. Азаматсың. Антип азамат деп койсоң эле утулам деп ойлодуңбу? Эмне керек? Кучактагым келет. Болбойт. Койчу, эмнеге болбойт? Макул. Тынч жатам деп эдиң беле? Кармасам болобу? Курсагыңды.
Кыздуу болобузбу же эркек балалуубу? Ысым тандашыбыз керек. ага көп убактыбыз бар. Эртең дароо докторго баралы. Дароо текшерүүдөн өтөлү. Макулбу? Кармаган жокмун. Кутман таң. Кутман таң. Эмне болду? Маанайың соңго? Өтө сонун түш көрдүм. Жакшылык болсун. Кана, айтчы. Мындай гүл жайнаган аябай чоң талаада жүрөм. Ушундай сонунчу таң кыйт дейсиң. Анан музыка угула баштады. Жесур келди. Колумдан кармап, көздөрүмдү карады. Анте албайм мен деди. Сенсиз демала албай калдым. Өмүрүмдө сени гана сүйдүм деди. Сухан, кандай гана романтика. Анан эмне болду? Анан тизелеп турду да шакек сунду. Мага турмушка чыгасыңбы деп сурады. Ушундай бактылуу болдум. Ойгонгум келбей жаттым. Түш да эми бул. Жакында мунун баары ишке ашат. Буюрса. Жесур көңүлүмдү калтырбайт деп үмүттөнөм. Буюрса бактылуу болобуз. Болосуңар. Мен буга ишенем. Бул жолкусунда бүт баары эң сонун болот. Эмне кылдың? Докторго барсак болот бекен? Саат 10-до. Жакшы, жакшы анда. Сыртка чыгалы. Бир жерден тамактанабыз. Макул. Ооба, мен жейм дейм мунун баарын.